Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Биз бүгүнкү сабагыбызды баштаардан мурда баарыңарга жагымдуу маанай каалаймын. Анткени жагымдуу маанай жакшы ийгиликтерге жетүүгө жол ачат. Бүгүнкү биздин темабыз курак психология илиминин предмети жана изилдөө объектиси. Таанышабыз ушул тема менен. Буга чейин, урматтуу студенттер, биз силер менен жалпы психологиядан ойлоо процесси, эс процесстери, жөндөмдүүлүк, мүнөз, ишмердүүлүк тууралуу сөз кылганбыз. Ал эми бүгүндөн баштап ошол эле процесстердин курак психологиясы боюнча өзгөчөлүктөрүн изилдейбиз, окуп үйрөнөбүз, карап чыгабыз. Бүгүнкү биздин сабактын максаты курактык психология адам психикасынын өнүгүү мыйзам ченемдүүлүгүн бир курактын өзгөчөлүгүнө жараша изилденишин үйрөнүү. Адамдын турмуш жолун мезгилдерге бөлүштүрүүнүн натыйжасында анын психикасынын өнүгүү мыйзам ченемдүүлүгүн жеткиликтүү түшүнүү шарты катары билүү. Психолог Лев Семенович Выгодскийдин мезгилдерге бөлүштүрүү процессин үйрөнүү. Бул бүгүнкү биздин сабактагы үйрөнө турган маалыматтарыбыз. Курак психология адам психикасынын өнүгүү мыйзам ченемдүүлүгүн ар бир курактын өзгөчөлүгүнө ылайык изилдеп үйрөтүүчү психология илиминин бир тармагы. Курак психологиясы адам психологиясы менен да тыгыз байланышта. Анткени адамдын психикасы жөнүндө түшүнүк алабыз. Курак психологиясынын изилденүүчү объектисин педагогика илиминен бөлүп кароого болбойт. Бул байланышка Константин Ушинский өзгөчө маани берген. Ал, эгерде педагог адамды бардык жагынан тарбиялагысы келсе, анда ал аны эң алгач бардык жагынан билүүгө тийиш деп айткан. Демек, татыктуу тарбия берүү үчүн баланы ар тараптан таанып билүүбүз керек. Курак психология 19-кылымдын аягынан баштап психология илиминин өз алынча тармагы катары түзүлгөн. Курак психологиянын изилдөө объектиси болуп түрдүү курактагы адамдардын психикалык өнүгүүсү саналат. Курак психология психиканын өнүгүүсүн түрдүү куракка гана эмес, ал курактагы негизги иш-аракеттин мазмунуна байланыштуу изилдейт. Анын негизинде Лев Семенович Выгодский курактык мезгилдерге бөлүүнүн негизги эки принцибин көрсөткөн. Биринчи принцип — тарыхый принцип, экинчи — психиканын иш-аракетте өнүгүү принциби. Бул принциптердин негизинде адам өмүрүн төмөндөгүдөй курактарга бөлүүгө болот. Ымыркай курак 1 жашка чейин, алгачкы балалык 1-2 жаш, мектеп жашына чейинки курак 3-6 жаш, кенже мектеп курагы 7-11 жаш, өспүрүм курак 11-15 жаш, жогорку класстын окуучулары 15-17 жаш, жетилген курак. Окуу тарбия процессинде адамдын аң сезиминин өнүгүү, жалпы закон ченемдүүлүктөрүн эске алуу, окуучуларга туура мамиле жасоонун шарты катары каралат. Баланын өнүгүү шартын чоң кишилердин өзгөрүү өзгөчөлүгүн ачып көрсөтөт. Мисалы, мектеп жашына чейинки баланын эске сактоосунда образдуулук, басымдуулук болсо, каарыган адамдарда тез унутуу байкалат. Мына ушундай көптөгөн мисалдар курак психологиянын предметин аныктоого мүмкүндүк берет. Курак психологиясынын милдеттери: биринчи, психиканын өнүгүү шартын үйрөнүү, экинчи, ар кандай шартта окуу тарбия ишин жөнгө салуу, үчүнчү, баланы активдештирүү, төртүнчү, инсандык сапаттарды калыптандыруу, бешинчи, жаштык мезгилдеги психологиялык абалды изилдөө, 6, улгайган курактагы психологиялык өзгөчөлүк. Демек, балдар, мен азыр силерге берген бул кыскача маалымат бүгүнкү темага карай силерге көрсөткөн жол. Мына ушул мен көрсөткөн багыт боюнча мен жөнөткөн адабияттардын электронный варианттарын баарын силерге жөнөтөм. Ошолорду карап чыгып, өзүңөр калган маалыматтарды толуктайсыңар. Мен берген көрсөтмө боюнча өзүңөрдүн түшүнүктөрүңөрдү лекцияга жазып чыгасыңар. Мына сүрөткө байкоо жүргүзүп көргүлө. Бул бир үй бүлө мүчөлөрү. Бул жерде эмнелерди байкадыңар? Эмнелер жөнүндө сөз кылсак болот? Кандай процесстерди эсиңерге салдыңар?
Кийинки сабакта ушул боюнча сөз кылабыз. Үйгө тапшырма. Курак психологиясынын максаты илимдин милдеттери, Лев Семенович Выгодскийдин изилдөөлөрүн, башка илимдер менен байланышы тууралуу мен жөнөткөн адабияттардан карап, толуктап чыгабыз. Кийинки сабакка чейин амандашканга чейин саламатта болгула.